Арыбаңыздар, ардактуу биздин угармандар, улуттун оңгусу кыргыз көчүн улаган, энелердин бүгүнкү коомдогу ордун, ал мустактан бери келе жаткан ата-бабалардын бала тарбиялоодогу баа жеткис мурасын азыркы заманбап талап менен айкалыштыра алган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты, бир нече китептердин автору Гапыр Мадаминов 25 жыл мурун энелер мектебин негиздеп, кыргыз педагогикасына жаңылык киргизген. Бүгүнкү күндө 7 тубан эли да Гапыр Мадаминовдун эмгегин улай, энелер мектебин түзүп, жеринде жайылтууда. Агай бир гана энелер мектеби менен чектелбестен, өзүнүн усулдарын кенен жайылтууда. Акыл эмгегинин маданияты, жаш мугалимдер мектеби жана энелер мектебинин негизинде бир топ жакшы, алгылыктуу иштерди аркалап келет. Көңүл буруңуздар, урматтуу Ысык Көл облусунун Түп районунун тургундары. Атайын сиздер үчүн айтылуу кыргыз педагогикасынын бакайы Гапыр Мадаминов агай 28 июнда Түп районунун Токтоян айылындагы Ашыралы Коенкөзов атындагы орто мектебинде саат 9:00 боло турган баланы мезгил талабына жараша тарбиялоодо ата-энелер мектебинин зарылдыгы деген темадагы семинарга чакырабыз. Урматтуу угармандар, ушул эле күнү 28 июнда саат 15:00 Каракол шаарындагы Толкун маданий эстетикалык борборунда ата-эне окумайын, бала окубайт деген семинарга чакырабыз. Уюштуруучулар Ысык Көл облусунун Билим берүү институту жана Ысык Көл облусунун лидерлери.